ойлойм да ушу баягы мына азыр депутаттар канча акчасын чачып атат, акчасын чачып атат дейм. Бешигине чейин карыз балдарыңарда отурду. Ошолорду төкпөйбү ошол карыздарга. Ошондо эле жактан алып атпайбы ошо? Ошондо элден алып атпай, элден алып кайра чачып атпайбы. Onu toplaş için başka adamlar geliş gerek. Канча деген акчалар кетет? Başka adamlar geliş gerek. Bizge şu Japar'a koşan adamlar gerek. Başka adamlar gereği yok. Deputatların 120 deputatın ne var? Hiç kimse kalan yok. Türavı. Bir Japar kezer, Japar daha ondayız degen niyetteyiz biz. Bir yerde tündük düştük böyle işin gereği yok. Bir yerde adamdı eldi kollap gelip durgan şu Japar'a koşan adamlar gerek. Ana başka adamlar gelip alıp söylep alıp keter etken deputata gelet ketet. Başkan hükümetler şu Japar'a koşan adamlardan 5 tane gelse ceza çakırırsanға. Elden жүгүрүн көтөрөбүз деп, элдин жеңилин жерден орун колдон алабыз деп, баштарын канжыгыга байлап чыккан кыргызымдын жигиттерине бата берейин. Мына биз аябай оор акыбалда 5 айдан бери мына тажы оору деген балекет чыгып, стресс кылды бардыгыбызды. Акылыбыздан адаштык, канча адамдарыбыз жок болуп кетти. Эми Алладан, Кудайдан тилеп ушундай жаман сөздөн, жаман көздөн, бөөдө кырсыктан сакта деп отурабыз да. Эмана мына ушул аттанып элдин камын ойлоп чыккан ушу Садыр Жапаровдун ушул командасына, партиясына, ушул жигиттерге мына Сатаканын небереси, мен жердешим экен, алайлыкмын десе жердешчил дебегиле. Ошол биздин уулдарыбыздын жолдору дайыма ачык болсун, жараткан өзү жар болсун, кызыр жылуу болосун. Жараткан экен өз жара болуп ушундай жаман оорудан, жаман сөздөн, жаман көздөн, бөөдө кырсыктан сактасын. Жолдору шүдүр, жолдоштору кызыр болсун. Ушул отурган ак көз, кара көз жалдырап бардыгы силерден үмүт этип турат. Ошол үмүтүн актагыл айланайындар. Дайым жараткан экен жар болуп, ишиңер оң салып, ушундай жолугушууларга барып, эл көбү билбейт экен силердичи. Ошон үчүн көп элди аралап немеге чейин. Ошо шайлоо жакындаганга чейин элге көрүнүп, немеңерди айтсаңар, азыр элдер акчага алданбай калган. Эл деле түшүндү. Кече эле билдик, мына оору болуп атканда гум помощь келсе дагы туугандарына, паланга, пакүнгө, биз окшогонго, эми биз аны деле албайбыз, иши кылышул оору жок болсун деп айтып атам да кыскасы. Заманыбыз тынч болсун. Ушул окшогон уулубузду түрмөдөн чыгарып алайлы, жана кумтөрдү улутташтырса бизге эле элибиз, жерибиз байып байгерчилик турмушта жашайбыз. Мына келечек балдарыбыз жакшына бактылуу турмушта жашасын. Кыргызстаныбыз өнүп өсүп, мындан дагы бай болуп, карыз колабыздан кутулуп алайлы. Ана Кытай алай менен нарынды алат деп айтса мен коркуп атам. Себеби мен алайлыкмын, мен да мекенчилмин. Эч качан биз алайды же нарынды Кыргызстанды бербейбиз. Кумтөрдү бергенбиз, каркыраны бергенбиз, эми бир мынанча жерди дагы бербейбиз. Ошон үчүн ушул жигиттерибизди колдогула. О, мына жол ачык болсун.